Мы же вам отправляли же. Да. Уведомление отправляли по приказу. Да, Эже, мы бы хотели вас поблагодарить. Мы получили ваше уведомление. Нөлдүк көрсөткүчү бар ишканалар жана уюмдар расмий статистикалык отчет тапшыруудан бошотулат. Мындан ары алар жөн гана билдирүүнү субъекттин катталган жери боюнча райондук же шаардык статистика бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүү керек болот. Жаңы эрежелерге ылайык, эгер юридикалык жактар, филиалдар, өкүлчүлүктөр жана жеке ишкерлер отчеттук мезгил ичинде өндүрүштүк, чарбалык, инвестициялык жана финансылык ишмердүүлүктү жүргүзбөсө жана статистикалык формаларды толтурууга маалыматтары жок болсо, алар статистикалык отчет тапшыруу милдетинен бошотулат. Бул учурда тиешелүү аймактык статистика органдарынын өз убагында кабардар кылуусу зарыл. Бүгүндө Стат комитет өзүнүн буйругун чыгарып, бизде бүгүн Бишкек шаарында 50ден ашык хос субъект Кыргыз Республикасында камтылган, ар кайсы тармакта. Нулевой отчеттордо бизде абдан көп келчи. Биздин респонденттер ушул нулевой отчетту бериш үчүн биздин Горстатка алыскы райондун аргы районунан келишип, ушул нулевой отчетту ай сайын келип тапшырып, отчеттун убагына жараша квартал сайын келип тапшырып турушу. Бүгүнкү мына жакшы демилге болуп, дебилүү консультациясында Стат комитет өзүнүн буйругун чыгарып, бүгүнкү биздин нулевой отчет берген респонденттерибизге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүнкү алар бизге билдирүү аркылуу эле биздин Бишкек шаардык статистика комитеттин почтасына нулевой отчетторун тапшырса болот. Андан тышкары биз ар бир отделдин тармактын дагы өзлөрүнүн дагы жеке почта эмейлдерин бердик. Аларга да жөнөтүп, ушу бул айдын ичинде же бул жылдын ичинде бизде эч кандай финансылык ишмердүүлүк болгон жок. Биз нулевой отчет тапшырабыз деп убара болбой эле бияка келишсе болот. Электронный почта менен берүүгө болот. Статком бул чараны киргизүү бизнеске административдик жүктү азайтууга, отчеттук жолжоболорду жөнөкөйлөтүүгө жана респонденттер менен өзара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга багытталгандыгын белгилейт. Бүгүн Горстатка отчет бергене келдим эле. Мамлекет тарабынан бизнести жана ичкерлерди колдоо абдан жакшы жүрүп жатат. Анын бир көрүнүшү мына бүгүн мен отчетторду алып Горстатка келсем, отчет бербей эле почта аркылуу уведомление берсеңер болот деди. Нулевой отчет боюнча азыр уведомление берсеңер болот деди. Бизге бул өтө шарттуу ыңгайлуу болду. Анткени биздин убактыбыз жана ушул жакта кеткен очередке турган убактыбыздын баардыгы үнөмдөлүп калды. Бул жакшы бизге предпринимательдерге жана ишкерлерге жакшы шарт болуп атат. Бул механизм Кыргыз Республикасынын президентинин 2025 жылдын 10 мартындагы номер 83 мамлекеттик кызмат көрсөтүү тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократияны кыскартуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгына жана аталган жарлыктын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү боюнча ведомство аралык комиссиянын 2025 жылдын 15 апрелиндеги номер 2 протоколуна ылайык киргизилген.